41 bölüm. 7 ayda padышанын тукумунан чыккан Элишама уулу болгон Нетания уулу Ысмайыл падышанын төрөлөрү жана аны менен кошо 10 киши Миспада турган Акикам уулу Гедалияга келишти. Алар ошол жерде Миспада бирге тамак чечти. Нетания уулу Ысмайыл жана аны менен келген 10 киши туруп, Бабыл падышасы өлкөгө башчы кылып койгон Сапан уулу Акикам уулу Гедалияны кылыч менен өлтүрүштү. Ошондой эле Ысмайыл Миспада Гедалия менен бирге болгон бардык жүйүттөрдү, ал жердеги Каздим аскерлерин өлтүрдү. Эртеси күнү Гедалияны өлтүрүшкөндөн кийин ал жөнүндө эч ким биле электе Шекемден, Шилодон жана Самариядан сакалдары алынган, айрык кийим кийген, өздөрүн жарадар кылып алган 80 киши келди. Алардын колдорунда Теңир үйүнө тартуулаш үчүн тартуулар жана ладан бар эле. Нетания уулу Ысмайыл Миспадан аларды тосуп чыкты. Ал ыйлап бара жатты. Аларга жолукканда Акикам уулу Гедалияга келгиле деди. Алар шаардын ортосуна кирери менен Нетания уулу Ысмайыл өзү менен бирге жүргөн кишилер менен аларды өлтүрүп, анга ыргытып жиберди. Бирок алардын арасынан Ысмайылга бизди өлтүрбө, анткени биздин талаада буудай, арпа, май жана бал сакталган жашыруун кампаларыбыз бар деп айткан 10 киши чыкты. Ошондо аларды тирүү калтырды. Бир туугандарына кошуп өлтүргөн жок. Ысмайыл Гедалиянын айынан өлтүргөн адамдардын өлүктөрүн анга таштаган. Ал аңды Аса падыша Ысрайыл падышасы Баашадан коркуп жасаган эле. Нетания уулу Ысмайыл ал аңды адамдардын өлүктөрүнө толтурду. Анан Ысмайыл Миспадагы калган элдин баарын, падышанын кыздарын жана кайтаруучулардын башчысы Небузарадан Акикам уулу Гедалияга тапшырган. Миспада калган баардык элди каратып алды. Ошентип, Нетания уулу Ысмайыл аларды туткундап алып, Амон уулдарына жөнөдү. Бирок Кариях уулу Жаканан жана анын жанында жүргөн бүт аскер башчылары Нетания уулу Ысмайылдын кыянат иштеринин баарын угушканда, баардык элин алып, Нетания уулу Ысмайыл менен салгылашууга жөнөштү. Аны Гибондогу чоң суунун боюнан кууп жетишти. Ысмайылдын жанындагы бүт эл Кариях уулу Жакананды жана анын жанындагы бүт аскер башчыларды көргөндө кубанып кетти. Ошондо Ысмайыл Миспадан туткундап алып кеткен бүт эл артка бурулду. Алар кайрылып, Кариях уулу Жакананды карай жөнөштү. Нетания уулу Ысмайыл болсо 8 кишиси менен Жаканандан качып Амон уулдарына кетти. Ошондо Карияхтын уулу Жаканан жана аны менен бирге жүргөн аскер башчылары Миспада калган элдин баарын бошотуп алды. Нетания уулу Ысмайыл Акикам уулу Гедалияны өлтүрүп, калган элди туткундап алып бара жаткан эле. Жаканан эркектерди, жоокерлерди, аялдарды, балдарды, эбнухтарды Гибондон алып келди. Алар Каздимдерден корккондуктан Мисирге качып кетиш үчүн жолго чыгып, Бейтлехемдин жанындагы Кимам кыштагына келип токтошту. Анткени Нетания уулу Ысмайыл Бабыл падышасы өлкөгө башчы кылып койгон Акикам уулу Гедалияны өлтүрүп койгон эле.